Ош шаарындагы Масалиев көчөсү, Разаков көчөсүнөн Шапков көчөсүнө чейинки аралыгы 3 километр түзгөн жол асфальтталууда. Тактап айтканда, мындагы Союз мезгилинде курулган жол бети сыйрылып алынып, кайрадан жаңыланып басылууда. Мындагы автобустук жана троллейбустук каттамдар токтотулган, ал эми жол болсо убактылуу жабылган. Шаар макамын алгандан кийин сөз түрдө ушул шаардын ичинде жолдор дайыма тегиз болуш керек деп ойлойм. Асфальт болуш керек. Шаарда баардыгы асфальтта жүрүш керек да. Анан ушул биринчиден ушул мэрияга рахмат. Ушул асфальтты баштаганына чыдамсыз менен күтүп атабыз. Бүтүшүн бир гана ушул эле көчө эмес, мен негизи каалайт элем ар бир көчө ушундай асфальт төшөлсө жакшы болмок да. Şoförlerim görüyorsunuz, çukurdan yamaga düşüp nima qilyapti. Ahvol qanday bo'ldi? Hozir endi yaxshi bo'lyapti, xudo xolasa. Hamma yoq yaxshi bo'lyapti, sekin-sekin. Biroq murun nacharlar. Öngül talqalangan. Chunqurlari böyle. Xudoga shukr shuncha o'ng'ilib o'tgan. Daha qanday bo'lishini qalaytlayman. Bo'ladi, Allohga shukr. Yaxshilar. Ош шаарынын жолдор боюнча башкармалыгынын адистери буга чейинки шаардын ички жолдорунун 90% жамак жолдор деп түшүндүргөн эле. Ош шаарынын бийлиги тарабынан шаардын ички жолдоруна жылына миллиондогон каражаттар бөлүнөт. Ал каражаттар Ош шаарынын асфальттоого эмес, шаардын ички жолдорундагы жыртылган жолдорду жамоого гана коротулуп келген. Ушул жалпы Шамшиев көчөсүнүн кесилиши менен бул Разак Масалиевдин кесилишин ортолугу 3 километр болуп атат. Ошол 3 километрди азыр проекттерди жасап, бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп атасыңар канчалык оор, татаал, кандай болгондо дагы эл үчүн жеңил болушу мүмкүн. Жолчулар үчүн өтө татаал. Биз ойлодук эле бир 3-4 күн ичинде бүтүрүп чыгып кетебиз деп. Биринчи этапыбыз болот бул. Эми ошого бүгүн жеткирдик. Бүгүнкү күндө уже биринчи слой асфальтты баштадык. Бул 550 метр болот. 550 метрди биринчи этабын бүтүргөнгө 1-2 күн ичинде бүтүрөбүз деп аракет кылып атабыз азыр. Бул жол үчүн атайын 150 миллион сом каражат бөлүнгөн. Учурда биринчи этабы башталды, алдыда дагы 2 этабы башталуу алдында турат.